Айымдар, азыр мынакей приложенияга кирип көрөбүз. Мына экранды жогору жакка жылдырасыздар. Бул жерде прямое скачивание деп турат. Скачать дегенди басабыз. Бир аз күтө турабыз. Мынакей все равно скачать деп чыгабыз кыздар. Эгерде ушинте турган болсо, файл может быть опасен десе, все равно скачать дегенди басабыз. Мынакей көчүп атат азыр. Бир аз сабырдуулук менен күтүп турабыз. Ушуну эми открыть деп басабыз кыздар. Вот установить деп чыгат. Установка болуп жатат азыр. Вот. Вот кыздар, эң ылдый жагында открыть деп чыкты. Открыть дегенди бастым. Вот, добро пожаловать дейт кыздар, Кыргызстан к покупкам уже мынакей көчтү Фаберлик приложениясы. Так что болбой атат, окшошпой атат дебегиле кыздар. Окшош уйлатат бир жакшынакай. Мынакей, эми чыгабыз. Азыр мына жерден издейбиз эми Фаберликте. Мынакей кыздар, көчтү мына розовый приложение. Мынакей киресиздер дагы, ылдыйда профиль деп турат. Ушул жерде войти дегенди басып туруп, логин паролуңарды терип туруп эле кирип аласыңар кыздар. Хорошо? Мынакей логин паролуңарды мынтип тересиңер дагы. Сразу личный кабинетке мынакей фамилия атыңар чыгып калат. Көрдүңүздөрбү? Оп-оңой. Анан кийин сразу кантип личный кабинет адрес доставки тандайбыз, ошону үйрөтүп кетейин, Киргенде мынакей точки доставки деп турат кыздар. Ушуну басасыңар. Баскандан кийин жогору жакта плюс деп турат. Анан городты тандайсыңар. Мисалы Бишкек болсо Бишкек дейсиңер. Анан мына жерден выбрать на карте, выбрать из списка деп турат. Из списка кылып тандайм мен. Продолжить деп басабыз. Эми ушул жерде Бишкекте офистер кыздар. Мисалы мына офис мага жакын болсо, ушуну бир жолу басамын. Анан выбрать деп ылдыйында турат, басып коёмун. Болду кыздар, бул тандалат. Кайра чыгабыз. Бул тандалганын биз кантип текшеребиз? Аны көрөбүз. Ылдый жакта мынакей корзина деген жерде басабыз. Мынакей эң үстү жагында выберите точки доставки деп турат, ошону басабыз. Жанагы тандаган офистерим ушул жакта чыгып калат. Анан дагы бир жолу басып туруп выбрать деп коебуз. Эми карасаңыздар, мына жогору жакта офистин аты чыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Приложение скачать эткен, ошол эле учурда личный кабинетке кирип адрес доставки тандаган аябагандай жеңил.